Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 28 ноябрь 2025 жыл мен сіздерге 6 километрден Ленин бақтан сатыла тұрған ушул даяр үй жөнүндө информация бермекчимин. Шаардын өзүнөн туғандар, Макаренкадан бул жака чейин 6 километр чыгат. Сон жеркен тынч, жери 4 соток. Кызыл китеп, тех паспорт, бардык документтер жайында. Келесиздер, жашайсыздар. Көчө тараптан көрүнүшү анча-мынча бир үйдөн кем калбайт. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн. Үй 4 бөлмөдөн турат. Коридорду кошпогондочу. Ылдый тарабы подвал. Подвалдын высотасы 1,80 чыгып калат экен. Мен турган жер тугандар бул Ленин бак 6 километр деп коет. Шаардын өзүнөн Мады тарапка 6 километр жүрөсүздөр. Бул жакта заправка, анан светофор бар. Ошол жерден эле сиздер оңго буруласыздар. Оңго бурулсаңыздар бул жак Ленин бак. Түз чыгып барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Мына ушул көчөнүн эле оң тарабында бул үй сатка чыгаткан учуру. Жаңы салынган. Биринчи хозяйны болуп жашайсыздар. Ичи сырты өтө сонун болуп жасалган, тугандар. Караңыздар. Көчө тараптан көрүнүшү сонун экен, анча-мынча бир үйдөн кем калбайт. Үйдүн жери 4 соток. Кызыл китеп, тех паспорт, бардык документтери жайында. Үй 4 бөлмөдөн турат. Подвалы дагы бар. Подвалы 1,80 высотасы, тугандар. Караңыздар. Сонун сырты траверчин, ылдый тараптары кафель. Вариант обмен жолдору жок. Акча керек болгонуна байланыштуу нак акчага сатат экен. Чекелерин көрүп атасыздар. Фундамент куюп, границаларын тактап койгон. Жери таза 4 соток чыгат. Көрүңүздөрбү, жери дагы тегиз. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, свет бар, тугандар. Анан суу дагы бар. Үйлөрдүн саны көп, 5 кошкон эл. Жогору тараптарды караңыздар. Ал жака чыксаңыздар, үйлөр көп. Анан шаарга жакын негизгиси. 6 километр деп коюшат бул жердичи. Шаардын өзүнөн Макаренкадан бул жерге чейин ошо 6 километр чыгат. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирип кенен информация берейин. Так, бул граница нол жагы такталган. Кошуна өзү фундамент куюп койгон окшойт. Өтө сонун экен, мына караңыздар, видте. Эки жактан чыгып барсаңыздар болот үйгө. Биринчи үйдү көргөзүп берейин, жүрүңүздөр. Анан чыгып калган информацияларын берем. Брон эшик. Бул жер кире бериш. Кафель болгон. Мен болсо оң тараптан баштайын. Бул жер зал болот, кудай буюрса, конок бөлмө, тугандар. И бул жака жүрүп келсек, спальня комната. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Өзүм жашайын деп эле ушу жакшы ниетте үйдү салып ремонтту кылып эле. Азыр эми бир аз тыйын керек болуп сатка коюлган учуру, тугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул спальня окшойт, өтө чоң экен. Мына коридорду кошпогондо таза 4 комната чыгат. Ылдый тарабы кафель. Люстралар орнотулган. Так, оң тарапка өтөлчү. Бул жак кухня экен. Мына до потолка гарнитур жасалган, тугандар. Караңыздар, сонун. Лайктан басыңыздар, колдоо иретинде. Анан дос, тааныш, тууган, урук бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Бул жагы мына граница такталуу. Бул жак кошунанын забору. Мына жак ажатканасы. Эми ажаткананы өзүңүздөр салып аласыздар кийин. Главный жери тегиз, тугандар. Эки тарабында кошуналары бар. Наркы тарабы пустой экен. Ушул жерден да сонун көрүнөт экен үй. Үйдүн арт тарабына жарым метрдей месте калтырылган. Кошунакысы депчи. Жарым метрден бир аз көбүрөөк экен. Ылдый тараптары кафель. Жууп тазалаган оңой болот. Жамгыр жакса деле мындай ачып койсоңуз кайра таза болуп калат. Суу чачып койсоңуз делечи. Сырт тараптары траверчин, крыша жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Жери тегиз, бардыгы жакшы, шаарга жакын, 6 километр. Ленин бак деп коет, аттары көп.
Ушундай туугандар. Эмне маалымат берейин? Үйдү деле көргөзмө. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ушундай сонун үй экен туугандар. Күнгөй бет. Нол жагын воротаны коюп алсаңыздар, төрт тарабын тосуп алсаңыздар, үй дагы көркүнө келет. Баасы анан ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик дейм. Колдон чарбай аракет кылыңыздар.